Талас шаарын көрктөндүрүү максатында ушундай каштан көчөттөр отургузулду. Мындай чечимди шаар бийлиги кабыл алды. Аталган дарак өзүнүн кооздугу менен айырмалангандыктан борбордук көчөлөргө тигилди. Көчөттөр Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын адистеринин көзөмөлү алдында отургузулуп, суу жана тийиштүү азыктар учурунда берилди. Биздин ушул күмөшканабызда 12 миңге жакын ушул тигилүүчү ар кайсы түрүндөгү бактарактар бар. Ошол каштан, клен, андан тышкары березалар бар. Бирок алардын бою жеткенге жараша биз алып чыгып тиге беребиз ордорду менен. Ушул учурдан пайдаланып талаштарын жашоочуларын суранып кетет элем. Ушул биздин тиккен көчөттөрдү аябай мамиле жасап, мындай кылдаттык иш менен алып келип аткан чоң эмгек да. Ошону сыйлай билели, баалай билели деп айтып кетет элем. Өлкөнү жашылдандырууга багытталган Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында быйыл шаар аймагына жалпы 20 миңге жакын көчөт тигелери күтүлүүдө. Көрктөндүрүүгө көбүрөөк көңүл бурулуп, өзгөчө гүл ача турган кооз бактарга басым коюлгандыгын шаар башчысы билдирди. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, кээ бир дарактарды биз кыйганга туура келип атат, эскилиги жеткенчи. Анын ордуна биз сөзсүз түрдө жаңылап кетишибиз керек. Анткени жашыл шаар бул биздин планыбызда да бар. Жарык шаар, жашыл шаар, таза шаар депчи. Президентибиздин Жашыл Мурас указынын негизинде арчалардын түрлөрүн, гүлдөй турган дарактарды, ак кайыңдарды пландаштырып атабыз. Биз мындай эптеп-септеп эмес, ар бир дарактын артынан биз көзөмөлгө алабыз. Жашылдандыруу иштерине карата шаарда жалпы ишембилик өткөрүлүп, ага мэр баш болгон жетекчилер жана кызматкерлер активдүү катышты. Ошондой эле жергиликтүү депутаттар да салым кошуп, көчөттөрдү отургузушту. Шаар тургундарын да чакырып кетет элем, ошо жазында баарыбыз Талас шаары жашыл болуш үчүн мындай президентибиздин Жашыл Мурас программасын колдоп, көчөттөрдү отургузсак жакшы болмок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Талас шаарында сайыз убагында жакшы көчөттөр отургузулган. Бирок жылдан жылга кыйылып кетет. Бунун бирден бир себептери бар, жолдор оңдолот, тротуарлар оңдолуп атат. Бирок ага карабастан биз ушул эмени колдоп, баарыбыз көчөт отургузсак. Белгилей кетсек, Талас шаардык мэриясы облус борборун жашыл шаар кылууга быйыл өзгөчө көңүл бурууда. Жергиликтүү бийлик көчөлөрдү көрктөндүрүү иштери дагы көпкө уланаарын билдиришти. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.